Тоғыл бөлөп кетем, менчи ургутенде чүк отур, мындай тийип отур. Мүмкүн эмес да, эки жактан. Бардыгы мыйзам чегинде ошо жерде ченесин. Жылдыр десе мыйзамдан чыга албайбыз биз. Келе жатып иштен мен мына жакка салбайм. Себеби баягы чыгарып койгон эмелер өңгүл дагы. 700-800 миңден араң бөлүндү. Мына Кыргызча Асанчеке чоң айыл болгон үчүн миллиондон бөлүндү. Бул өзүбүз билгендей, мына кээ бир столбалар дагы эле жыгач илгерки ойдон турат. Ошолорду жаңылаганга зымдар, кээ бир шагыл төктүрүү менен эле болду, ошол акча түгөп калып атат да. А мына тротуарларды, асфальттарды көрүп атабыз да, мына башка айылдарда, мына айрыкча Кара Сууда ар бир кичине көчөлөргө чейин тротуар, асфальттар болуп атат. Мына бизге дагы ошол нерсени кылыш үчүн бул республиканский бюджеттен бөлдүрүшүбүз керек да. Эми ага аракет кылыш керек, жүгүрүш керек. Ал үчүн бул жакта эл дагы даяр болуш керек. Ошого анан акча бөлдүрүп алып кылабыз дегенде жок, мен ал жерде дарагым бар же болбосо бетонум бар деп турсак болбой калат да. Ошого мындай кеңешейли деп эле алдын ала чакырдык силерди. Кудай сактасын, али кече күнү баягы Ыдырыс Исаков дагы бир көпүрөнү какшап, ушуну алмаштырайлы, ушул жер жаңылагыла десе эч ким укпады. Бир КАМАЗ менен ошо анын шопуру каза болду. Эми мына жаңылап коюптур. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Эми ошого чейин жеткирбей кичине шарт түзөлүп, мындай мамлекетибиз кичине бутка туруп келип атат, акча бөлүп атат. Анан өзүбүздүн балдарыбыз каттайт, күндө өзүңөр машинаны кое албай атасыңар, места жок. Дарбазаны кичине коюш үчүн дагы алып келесиңер, дарбазаны ачасыңар, алып келесиңер. Кайра арка менен чыгасыңар, чыгып атып кудай деп чыгып атасыңар, мен көрүп атам. Ошону кичине шарт түзүп койсок, мен жүгүрүп берейин, ошо бюджетти эмнеге айттык, республиканский бюджеттен жулуп алышыбыз керек да, аракет кылышыбыз керек. Ошого мен төрагадан уруксат алдым, эмдиги жылы ошол силер жака акча бөлдүрүп, өзүм жүгүрүп аракет кылып берейин. Шоруктун баш жагына, ылдый жагында да тротуар калып кеткен чала. Биринчи өзүмдүн жака, өзүмдүн үйүмө деп айтам, ошо силер жака деп атам да. Ошого силер дагы кичине жардам берсеңер, мындай жол жобосун. Туура ол жердечи биз 2 жыл мурун келип заявление таштап кеттик бекин бар эле. Бир экөөбүз ушу айылда ошо жерде бүт айылдардан кол койдуруп, заявление улан айыл өкмөтү эле. Карабай койду да, бизге ушундай тротуар керек. Балдар ошо жерде канча балдар мерде Кыргызчекен даже мектепке бар, мектепке шаарга мектепке барып окушат, окуу жайга окушат. Атай турат, айыл өкмөттө сүйлөшүп, пусть мейли элдер өз тарабын бетондосо, биз ушул тарабын бетондоп кеңейтип көрөлү деп аракет кылганбыз да. Десек жолдун эни стандарт боюнча ошол жерге тротуар кылганга мүмкүнчүлүк жок экен, бербейт экен да. Эгер мыйзам чегинде сиздердин границаңыз турса, ошо заборыңыз, эч ким мыйзамды бузуп кире албайбыз биз. Сот гана чечип бере алат. Биз айыл өкмөттөн барып бул дарбазаны ал дей албайбыз. Бир кышыны да ал дей албайбыз. Эгер чындап сиздер границаңыздардан чыгып кетсеңиздер, ошол жерди сүйлөшүп эле бошотуп койгонуңуздар оң. Аны үчүн бир күн сүйлөшүп эле Кара Суудан, архитектурадан өзүбүздүн жер адистерди алып келип эле ошол жерди чечишип алганыбыз жакшы. Тупа туура. Себеби чоң жол болуп калды. Анан эми маслихатташып чечпесек, өзүңүз мына автобус жүргөн көчөлөрдү көрдүңүздөр. Бузгандарды көрдүңөрбү? Заборлор кетип атат, башкасын жылдырып атабыз. Ошон үчүн мыйзам чегинде иш кылабыз десек, мыйзам чегинде иш кылалы дагы ошого көпчүлүк. Мындайда азыр эми мыйзам чегинде десе эле кебиркилер мыйзамга такап атасыңар дейт. Бирок мыйзамды аткара турган мезгил келди да. Атайм азыр көрүп атасыздар, атайын стандарттар менен курулуп атат. Арык жакты айтайын. Арык жак 5 чыгып атат. Эң мисалы силер жак 7 чыгып атса, 2 метр кирип кеткен деген сөз де, арык жылып кеткендей болуп атат да, эми ген план боюнча. Оны биз айыл өкмөттөр неме менен ошо жер үлүш барлар менен такташабыз. Бирок силер дагы компромисске келип, Кадырбек айткандай, мынанча жыласын десе, жылып бергениңер өзүңөр үчүн жакшыбы дейм да. Бар эшиңердин асты, силер ошо жерге кичине тротуар жаны күлүп элегесиңер. Жолдун бул жак бети үлүш жерде эле ошону силер иштетесиңер, парковка кылып, бул жака кирип кете бересиңер. Тротуарды эки жактан баары бул жака түшүрүп, нары жака кылып бербейлиби, биз жака кылып бербейсизби деген болбойт. Бошоткондо эки жак тең бошотулат дагы. Бир жагына болот, дагы бир аракет кылып туруп, экинчи жагына дагы кылып беребиз. Анын ич немеси жок. Стандарт жол түшкөндөн кийин сөзсүз неме жанында тротуар менен десек, тротуар бар эже деген. Тротуардын местасы дагы бар мынакта деген.
акча жетишпей калгандыгы үчүн жол түшүп калган. Кудай кааласа тротуардын планда бар тротуар болот деген. Туура айткан. Ошондон кийин жылдыз кийин неметпей калды, болбой калды. Ондон кийинки шайланып атканда дагы мен мына анан эми биз мыйзам чегинде архитекторлор барсын экен. Бардыгы мыйзам чегинде ошо жерде ченесин. Жылдыр десе мыйзамдан чыга албайбыз биз. Жылдыр десе жылдырабыз. Анан жанагындай асфальтты баары жасалсын бол өзү үчүн деле кызык, эшигин алы жакшынакай болуп турса. Анан кийин мына үлүш жерин эми биз бербейбиз десе ошо үлүш жериндегилер менен сүйлөшөбүз. Сүйлөш керек да чогуу отуруп. Адамга 2 метр жер ылайык болот экен. Эми ошол бизден жылдырып алып алган жерлеринечи эчтеке эгилбей турат. Эгер бузула турган болсо, сиздерди эртең күрсүнү буз дебейт. Мына атай турат. Качан тротуардын проекти бүтүп, финансысы чечилгенден кийин гана. Ага чейин биз болуп турабыз, буздуруп алып, сиздерди аңырайтып, аштырып алып, кыш келе жатат. Анан кийин биз быйылкы жылы же кийинки жылы 6 айлыкта бүтүрө албай калсак, бизге дагы сөз тиет анда. Бул эми алдын ала даярданып сиздерге кабар берип коебуз, ашыкча экен. Эми проект башталат. Башкасы башталат деп туруп алдын ала айтабыз, туура. Мына Рустам ака, мына караңыз, Рустам ака казып туруп, мына жолдун боюна ташап атат. Мына асфальт болсо. Анан Рустам акага аксакал болуп ушундан бери сал жаман көрүп жүрөм Рустам аканы. Мынау адам баса турган өз илгертен Союз малынан эле басып келген жерге арыкты чукуп мерге ташап атасыңар ака. Эми ушунун жөн эле мына ушул арыкты мына жактан алып, мына жака тротуар болсо ham, бопту мына биздин үй жактан болсун тротуар. Болгон чакта ham мына как положено коюп коюш керек деп уятты ака. Шуну айтканы келдим мен азыр кыжынып боз ишим менен. Туура ошо. Сени кызың уруп кетсин анан көрөм деп. Ушундай каттык дейдим. Сен эмне Рустам ака болушуп атасың? Мына жерден адам баскан жерден аял кишилер техника коопсуздугун билбей юбкасына шып тиіп өтпере встречный дегенде ошол жерде ол мен көрүп турчу эркектер болгондо карап машинанын зүгүнөн качканда аял киши кете берет. Ал жаш кыз бойго жеткен кыз мени карап кетти да ол вообще Кол өтүп кетем, менчи уруп кетейин деп чуп өтөт, мындай тийип өтөт. Мүмкүн эмес да, эки жактан деги тротуар ошого эми каршы чыкпай, мамлекет азыр көрүп атабыз. Закон күчүнө кирди, башка болду, аяк болду, мына Кудайга шүгүр. Эми ачып коюш керек да, буяктан ачышыбыз керек экен. Жөөдө кара, Ана баягы жумуштан келе жатканда мынанын айткан сөзүндө неме бар да, мына жактачы, Кадырбек. Мына жакта баягы мына чыгарып койду дегенге туура, мен ошону азыр ойлодум. Мына жерден келе жатып иштен, мен мына жакка салбайм. Себеби баягы чыгарып койгон эмелер өңгүр дагы ушул жол пайдаланылбайт. Ошону туура айтты азыр. Bir жылы мәкәл кийmiş болот, 4 мәкә алат. Онан кийинки жириси жанагындай беде бир бәле кийmiş болот, бир 10 чакты пресс алат. Эми ушул эмне? Анан кийин ушунча адамдардын коопсуздугу үчүн ушунча 2 метр жерди алыш кыйынбы? Азыр эми бул жерде өлчөткөндө ким канча чыкканын ошол жерге жазып эле коет мына. Мынанча чыгып. Аны өзүңөр шартыңарга карап бул аксакал айтмакчы. Секин аракет кылып бересиңер, тротуар акча бөлүнүп калса бул жактан уруп кете беребиз, анын эмеси жок. Бирок баары бир аны бүткөндөн кийин экинчи жагыңарга дагы кылышыбыз керек да. Жөн эле койбоду десе, кээ бирөө эми туура болду деп аткандар бар. Эми бири-бириңерге айта албайсыңар да, кылсак тең кылайлы деген нерсе бар да. Үлүш жер дагы айтат, кылсаңар общий кылам мына берели дейт. Жок, үлүш жакты мен айыл башчы катары жер адистер менен бул сүйлөшүлгөн жарым метрге чейинчи проблема жок. Киргизебиз. Ооба, проблема жок. Арыкты жарым метр бул жакка жылдырып коюш, бул проблема жок. Үлүш жактан мына Кадырбек ака, Жерали, Саур ака ичим жарма саткан жерим алып калады да. Ооба. Аким берип турчу, мен үлүшүм, өзүмө келген үлүш. Алтай, аким берди дагы, ал деди бар. Талалап кет. Азыр мына газды чакырабыз да, мына ушул үлүшүн чекеси иштетип атканы, мына тупрак төккөн 500 миң штраф салабыз деди. Чыкпай алып койду. Алып жөн алып койду. Келе турам жер өлчөй турган болсо, жөн эле толгор бизге өзүнчө асфальттын илебинен мен жерим деп атат да. Ооба. Жакшынан жылдырып коет. Туура эле. Жакшынан мамлекеттин жери. Мамлекеттин жери. Эми сүйлөсө көп сөз боло берет экен, а? Эмесе турат дагы ошондой деп сүйлөштүк.
Қолдан келишинче сиздер тарапка тийбешке аракет кылабыз. Ошондой тарапка, үлүш жактан болсун. Үлүш жактан анан кийин бир адам эгер мыйзам катары сиздер бузган болсо ала айлачак. Сүйлөштүк а? Ооба, дуагыбызды берип коюңуз. Ички бузган эмес. Mesela harika payızdesin, yaşıyoruz, bana çıkarız, ömrümüzde tapkanımızda harika payızdesin. Bana çıkar, eşim olsun. Önemli, tinçaman.